мен атайын өзүмдүн репертуарымда көп мага мындай 100%-ында сөзсүз түрдө сюжет болчу экен. Буларда мен өзүмдү гана көрсөтүп ырдагым келди. Себеби дегенде башка өзүмдүн кесиптештеримдин клиптерин көрүп кыялданып элестетип койчумун, ошондуктан ушундай кылып тарттым. Сиз негизинде ойлобойсузбу ошол мындай кыргыз эстрадасында башка клиптерге айырмаланып турат же болбосо башка клиптерге окшош деп ойлойсузбу? Ырдыбы? Клип негизинде. Клипти чындыгында эми бир жери болбосо барбы или айырмаланып турабы? Эми меники өзгөчө укмуш деп деле айтпайм сиз. Баягы эл тараза дегендей. Бирок ошо мен өзүмдүн башка чыгармаларыма караганда булар башкача деп айтсам болот. Эң сонун. Ушул чыгарма менен, ушул ыры менен сиз кыргыз элине эмнени тартуулагыңыз келди, эмнени бергиңиз келди негизинен эле? Мен өзү бойдок кезимде өзгөчө айрыкча мындай жүрөккө жакын, лирикалык, кайгылуу чыгармаларды көп ырдачумун. Ошондой ырларды турмушка чыккандан кийин көптөн бери аткарбай калгам. Шаңдуу ырларга өтүп кеткем да. Анан ушул ырды көптөн бери жашоом шаңдуу болуп кеткен турбайбы? Жашоом Кудайга шүгүр шаңдуу. Баары сонун, анан болбой эле баягы жүрөккө жакын, өзүмдүн жан дүйнөмө жакын ушундай стилдеги ырды жаздыргым келип жүргөн, ошол ырды тартуулагым келди. Демек ачылыш болду окшойт. Ачылыш болот эми ушинтип. Ал эми каражат жакка келсек, канча каражат кетти? Каражатты эми баягы мактанып деле айтпай эле коеюнчу, мындай жашыруун деп десем да болбой калат. Негизинде клип бекер болсо керек, анткени клип бекер эмес. Сиздин шернелештериңиз баягы досторубуз болгондуктан, баягы соодада достук жок дейт. Биз менен барган досторубуздун арасында да чыгармачыл адамдар болду. Көп адамдар болду, ошондуктан кадимкидей эле акчасы төлөндү. Анан баягы ар бир адамдын эмгегин баалаш керек. Бул жерде монтажда отурган жигиттер бар. Ага да көп убакыт кетет дегендей. Ошондуктан мен акчасын төлөдүм десем болот. Эми бир путевканын акчасы деп койсом болот. Путевканын акчасы азыркы учурда ушул $1000 болуп атат да азыр бир путевка. Ошондо клип $1000 болуп калган турбайбы? Ал эми чыгармачы аранжировканы ким жасаган? Аранжировканы болсо Жылдызбек Кадыркулов деген өтө таланттуу аранжировщик жигитибиз бар. Ошол жерде аранжировкада да жандуу аспаптар ойнотулган. Аспаптар, кайсыл аспаптар ойнотулган? Комузда өзүм ойногом. Комузда өзү ойногонсуз. Ал эми атын эмне деп атты эле? Бир атайын флейтага окшогон башкача бир өзгөчө аспапты мен өзүм биринчи жолу көрдүм чынтуу. Оскомуз деп коесузбу? Жок, оскомузда эмес, ошол азыр клип буюрса башталганда эле музыканын башында ойнолуп башталат, ошонун билсе болот. Флейтанын бир башкача жаңыча түрү экен да. Бирок мындай клавиатура менен басылып. Клавиатура менен. Эң сонун. Өз негизинде биз билебиз да, өзү аранжировка жасалып жатканда жандуу, мындай айтканда үндөргө дагы аспап болуш акча берилет да. Ал эми ага да акча төлөдүңүзбү? Ага дагы акча төлөнөт, бирок өзүм комузду өзүм ойногондуктан өзүмө төлөгөн жокмун деп коеюн. Өзүңүз обед алып ичип алган турбайсыз? Өзүм обед алып ичип койгом. Айнура айым, айтсаңыз, ушул чет мамлекетке барып тарттырып көрдүңүз, биринчи ирет бул, ошондо Кыргызстанда тарттырылган менен айырмасы эмнеде экен? Айырмасы өзгөчөлүгү, айырмасы? Фондо өтө кооз жерлерде көрүп суктанып бүтө албадык. Чындыгында дагы барып калсак дагы тартабыз деп уже ниет кылып койдук. Кудайым буйрса, жыл сайын барган сайын ушундай досторубуз менен барып, эки иштен бир иш кылып, эс алганча жакшы чыгармачылык менен иштеп, өзүңө эми орусча айтканда приятное с полезным деп коет го, өзүңө дагы жагымдуу да сезим болот экен, өзүм үчүн да ыраазы болуп келдим. Ошол эле учурда эс алып дагы келдик. Өз негизинде Айнура айым айтып калдыңыз, ошол суктанып бүтө албай койду деп айттыңыз да. Дал ушундай жерлер өз Кыргызстанда деле бар. Бар, албетте бар. Менин башка клиптеримде болушунча кооз жерлер тартканга колдон келишинче аракет кылып жүрөбүз, тартып эле жүрөбүз. Буюрса, бирок жылдан жылга ошо биздин мисалы Бишкек шаарында эле канчалаган кооз жерлер бар, кооз фондор бар. Ошол жерлерде да тартылып аткан клиптерибиз бар. Буюрса алып келебиз. Эң сонун. Анда бизге бөлүнгөн да убактыбыз аягына келип жетти. Сизге эркин микрофон берели жана ошондой эле сизди көрүп жаткан көрөрмандарыңызга кайта кетсеңиз болот. Ал сиздин сонун болгон клипиңизди биринчилерден болуп музыка телеканалынан көрүшөт. Рахмат, ошо мен дагы ошо сиздердин биздин чыгармачылыгыбызга көпүрө алып келатасыздар, музыка телеканалы. Биздин ушул телеканалдан ар бир чыгармабыз биринчилерден болуп, кыргыз эли сүйүп көргөн каналдардын бири деп айтсам болот. Өзгөчө айыл жергесинде мен ошо көптөгөн жакын көрөрмандарым суранып турушат. Клипиң кетип атат, баланча клипиң болот деп Инстаграмдан дагы отметка алып чыгарып турушат. Ошондуктан мен кубанып, сүйүнүп калам өзүнчө.
Ошондуктан биринчилерден болуп сиздерге алып келдим. Кыргыз элибизге көпүрө болуп жүрө бериңиздер. Ал эми элиңде болсо аманчылык болсун, токчулук болсун, ар бир үйдө жакшылык болсун. Айнура айым сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык жактан ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми көп экран алсабай биз менен болуңуздар. Азыркы учурда сиздерге жаңы ырдын бет ачары Айнура Салахитдинованын аткаруусунда Аяп сүйгөм аттуу мыкты чыгарма болмокчу. Чогуу көрөбүз. Айнура Салахитдинованын аткаруусунда Аяп сүйгөм аттуу мыкты видеоклип сиздер назарыңыздарга тартууланды. Ал эми биз сиздерге мыкты маанай тартуулаган сонун программасын улантабыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, кимде ким жаңадан кошулгандар болсо албетте кутман кеч демекчи. Дагы бизге эскерте кетели. Музыка телеканалда сонун түз эфирде жүрүп жатат. Жана ошондой эле бүгүн көркөм кеңештин чечими боюнча эң мыкты клиптер албетте биринчилерден болуп музыка телеканалынан көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле биз табышмактагы бир жолу кайталай кетсек болот. Албетте бизге SMS билдирүүлөрү бар, жолу келип атат. Көбүнчө светофор деп абдан көп жооптор келип атат. Эмне туралы светофор?